8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Регион телеканалынын чыгармачыл тобу бул ирет алыш боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу Нурзат Бактияр кызы менен тааныштырат. Каарманыбыздын спортко кызыгуусу 16 жашынан башталып, райондук деңгээлден баштап дүйнөлүк мелдештерде биринчи орундарды багындырып, алтын медалдарды тагынган. Балбан кыз бир эле алыш күрөшү менен гана чектелбей, спорттун башка түрлөрүнөн да жакшы жыйынтыктарды көргөзүп келет. Спорт чебери мындай ийгилик чоң жоопкерчилик, көп эмгектердин арты менен келгенин айтат. Нурзат Бактияр кызы болсо, бул фаворит болуп эсептелет. Жана таза жеңиш мына. Албетте, жарым финалда да ушундай ыкманы колдонгон болчу Нурзат Бактияр кызы. Азыр болсо финалда дагы аны ишке ашырды. Ош облусунун балбаны Нурзат Бактияр кызы ошентип алтын медалдын ээси болду. Жаштайман эркек мүнөздүү болуп, эркектердин ишин кылып, анан өзүм да ошо спортко жакын шыгым бар экенин атам байкап, ошол азыр өзүмдүн тренерим атам. Ошол атам бүт бардык мага ошо машыкканга ыңгайлуу шарттарды түзүп берген. Өзү профессионалдуу тандап алган спортум алыш күрөшү. Бир эле алыш күрөшү менен чектелбей, көптөгөн спорттун түрүндө мен өзүмдү сынап көрдүм. Азыр бул жакта медальдарымдын ичинде кол күрөшүнүн түрү бар, кол күрөш спортунан алган, аркан тартыш, жеңил атлетика, таяк тартыш өңдүү түрлөр, волейболдон, самбо, кармашып урушуу, ошол спорттун түрүнөн өзүмдү дагы сынап көргөм. Учурда Нурзат балалыктагы кыялын орундатып, милиция кызматында 6 жылдан бери иштеп келет. Анын машыгуулары мына ушул Ош облустук ички иштер башкармалыгынын залында уланат. Спорт чебери менен бүт кесиптештери сыймыктанышат. Бул кызыбыз дайыма келип, машыгууларды өткөзүп, көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Абдан сыймыктанабыз. Биздин Кыргыз Республикасынын курама командасы мүчөсү болуп, билгениңиздердей, улуттук оюндар боюнча, улуттук күрөш боюнча, алыш күрөшү боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетип жүрөт. Өзүнүн мүнөзү дагы аябай жакшы, эмгекчил, дайыма алдына койгон максаттарга жетишүүгө аракет кылып жүрөт. Бирок көбүнчө мени куттуктап калышат, малцы дагы биринчи месттен алдыңбы деп, кээде кесиптештерим тамашалап калат, дос чарларым анан ооба биринчи месттен алдым, Аллах насип кылган экен деп коем, бирок ар бир медалимдин өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн эмгеги бар дегендей, аларга баягы адат болуп калганда, дагы биринчи месттен алып келет, бул деп эле кете электе эле ишеничтүү, ишенимдүү сөздөрү менен айтып калат, бирок мен ар бир мелдешке аябай чегердүү даярданам. Ошо мелдешке чыкканда бир гана баягы физический жактан эмес, психологический жактан дагы даяр турушуң керек. Нурзат 4 жылдан бери Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн Маада аймактык милиция бөлүмчөсүндө жаш өспүрүмдөр менен иш алып барат. Анын жумушу эрте менен саат 8де башталып, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана талаптонуу, араздашуу сыяктуу көмүскөдөгү терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып, кесепеттери менен күрөшүүнү жүргүзөт. Кесибин сүйгөн адамга бул жумуштар жеңил деген кызматкер күнү түнү дагы жарандардын телефонуна жооп берип, кайсы учурда болсо да милдетин так аткарганга аракет жасайт. Көпчүлүк айтып калат, кыз балага болсо керек, бул жумушта кантип жүрөсүң, кээ бир убактарда эркек балдар деле чыдабай кетет го деп, ушундай мага ойлорду айтышат, суроолорду беришет. Бирок адамдын каалоосу нарагынан бийик болсо, анан өзү чын жүрөктөн ошол кесипке берилип сүйсө, бардык тоскоолдуктарга даяр болот экен. Тармагына чыныгы баягы милиция деп күйгөн кызматкер катары балайм. Өз ишин так, анан тыкан жүрүм туруму бул жагынан мындай алдына ат салдырбаган кыздардан да. Негизинен биз бул Бактияр кызы Нурзат ушундай кыздар биздин арабызда теги эле ошо милиция тармагында эмгектенгени биз үчүн мындай сыймык да. Бул кыз боюнча айта кетсек, мындай сөз убакыт аздык кылгандай эле сезилет да биз үчүн. Нурзат Бактияр кызы Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүнүн Жаңгакты айылында 1994-жылы туулган. Жеке машыктыруучусу атасы Бактияр Молдомаматов. Үй бүлөдө 11 туугандын 8-чиси. Абдрахман Барсбектин атасы болсо да. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Балаңыздын жумушу боюнча